Арабаңыздар кыдырлуу кыргыз журту, KG Москва каналынын Түгөнбөйт кыргыз баяны долбоорунан эсендешип жатканыма кубанычтамын. Бул долбоордо кыргыздын нарк салты тууралуу, эзелтеден келаткан улуу жолу тууралуу сөз кылмакчыбыз. Ала Тоо жеринен атайын келген коногубуз, Кийиз Дүйнө коомдук фондусунун мүчөсү, Муундан Муунга калпак долбоорунун жетекчиси Клара Бектемирова эжебиз менен аңгеме дүкөн курмакчыбыз. Кош келиңиз эже. Арбаңыздар. Бар болуңуз. Ат көйлүгү аман эсен келип алдыңызбы? Ооба, жакшы келдик. Ушу кыргыздын калпагын кайра жандантып, шырылган калпак кылып, күмүш калпак кылып, элге калың катмарга, ал эмес дүйнөнү аралатып жеткиргенге сиздин салымыңыз чоң. Ушул эмнеден улам ушул калпакты таратып баштадыңыз? Бул ушу Кийиз Дүйнө коомдук фонду жаңы жаралып баштаган, ошондо жаңы түптөлүп, жаңы булактын көзү пайда болуп аткан убакта ошо ал 2010-2011 жылдары болчу. Ошол убакта базарда Кытайдын синтетикадан жасалган калпактар болчу. 25-30 сомдук калпактар болуп калган. Анан Кийиз Дүйнө коомдук фондунун жетекчиси Айдай Асангулова менен өзүм сиңдим. Анан ойлонуп эметип, ал аябай терең изилдеп иш кылган киши. Анан ал айтты да, мындай ой келди да, ушундай эми азыр базарда жалаң синтетика калпак болсо, анан жана ош базардын фарфыраган жана андай этекке фарфыратып чаптап койгон көйнөктөрү болсо, биз кийинки муунга кыргыздын кийими деп ушуларды көрсөтөбүзбү? Кандай болот деп отуруп, анан Кристенсен фондуна 1 жылдык проект жазган. Алар проектти колдоп беришти. Анан баягы 1 жылдын ичинде аябай жакшы материал топтодук. Элибизде бар экен материалдар. Илгерки калпактын үлгүлөрү бар экен. 60-70 жылдары тигилген калпактар бар экен. Анан ошолорду кээ бирлерин сүрөткө тартып, өзүбүзгө музейге сүрөтүн сактап калганга деп беришти. Кээ бирлери болсо ордуна жаңы калпак алмашабыз деп чогултуп келдик. Баягы 1 жылдын ичинде жакшы илгерки жоголуп бараткан калпактын үлгүлөрүн кайра чогултканга жетиштик. Анан проект жабылды. Анан ой келди, баягы проект жабылды, эмне кылабыз, эми даяр материал турат, кандай кылсак? Анан андан көрө буларды калпак тигип, иштетип, элге жайылтууга аракет кылалы деп, анан өзүбүз колго кийиз жасап, калпак тигип баштаганбыз. Анан чынында аябай эле кыйын болду. Анткени базарда 25 сомдук калпактын жанында баягы колго жасалган таза кийизден калпак, анан сапаты жакшы чыгыш үчүн тиккен чебердин да кол эмгек акысын кымбатыраак төлөп бериш керек. Анан ошентип, анан калпагыбыз баягы 20 сомдук калпактын жанында аябай эле кымбат калпак көрүнүп калды. Анан аны базарга киргизиш, аны элге жайылтыш кыйыныраак болду. Калды. Тигилген кийиз калпактарды калың элдин катмарына кантип жеткирдиңиздер? Баягы эмебиз да ошо 2010-жылдары баягы Кийиз Дүйнө фестиваль болуп эле. Анан тааныштарыбыз бар, чыгармачылык чөйрөдө тааныштарыбыз бар, өзүбүздүн туугандарыбыз бар. Таза кийизден тигилген калпак кийгиси келген, анан бирөө алып кетет. Мисалы үчүн чыгармачылык чөйрөдө бир таанышыбыз алып кетсе, ал кийип жүргөнүн көрүп, анын кесиптештери, достору, туугандары алгысы келет. Ошентип анан бири-биринен сураштырып отуруп, каяктан алдың, ушундай калпак бар бекен бизде? Анан каяктан алдың, телефон номерин бер, дарегин бер деп, анан акырындан жайылып отуруп, анан бат деп деле айта албайм, ошо 2,5 жылдын ичинде анан кичинеден алдыга жыла баштадык да. Ошентип биринен бири угуп отуруп алдыга жыла баштадык. Шырылган калпактын тарыхы болсо мындай болду. Ошол мынтип айткандар бар да. Шырылган кийим кийбейт, кыргыздар кийген эмес, анан мындай болгон эмес деп да чыгышпадыбы? Ооба. Ушуга кандай жооп берет элеңиз да? Ал шырылган деген илгертеден эле энелерибиз ошо кол менен тепчип шырып чапандарды тигишкен экен. Кол менен ичине жүндөн салып, кебестен салып, кол менен шырып тепчиге тигилген чапандардын сүрөттөрү табылды. Анан биздин эң чоң табылгыбыз Айдай таап келди. Эми кичинекей калпактын фрагменти калыптыр.
Кичинекей, мындай эле кичинекей. Ошол колго шырылган фрагмент калпактын эмеси экен. Калпактан калган. Кесиндиси калып калган. Баягы калпак жоголуп отурган кичинекей кесиндиси же баягы Үзүмү. кийиз чирип отуруп үзүмү калганбы ошондой бар экен. Бирок Кыргызстандын ичинен, Кыргызстандын ичинен таптыбы же бир жерден музейден алып келдиби, башка жактан алып келди, анан ошол азыр эсимде да, баягы кийиз дүйнөнүн мүчөлөрү чогулуп отуруп, анан колуңар менен кармап алып айнектин ичине салып коюптур, мына силерге көрсөтөйүн деп, анан айнек ичинен алып чыкпагыла, айнеги менен көрсөтөйүн деп көрсөткөн да. Анан баягы проекттин ичинде дагы ошо шырылган калпакты кайра жандандырабыз деп 3-4 үлгү тегилген. Эми ал кездегидей кол менен шырыган жокпуз, тепчип шырыган жокпуз. Башында колго шырып Колго баштады. шырып баштаган экен да. Анан башында 1-2 калпакты колго шырып үлгү жасадык, анан машинка менен шырып жасадык. Анан бизде кийиз индустриясы аябай эле начар да, жакшы өнүкпөй калган да. Хотя ошончо жүн, ошончо эме туруп, жүн ошончо даяр эмелер туруп, даяр иштете турган, кайра иштете турган жүнүбүз туруп, анан ошону өнүктүргөн эмеспиз да. Кыргызстанда ошо аябай жакшы сапаттуу кийиз жасаган бир эле фабрика бар, ал Токмокто. Аяка очередке туруп аласың. Кезекти кээде, мисалы үчүн азыр кезекке турсаң, ал кезде 2 жылда ушундай кезек келет болчу. Анан аякта атам байланыштары бар да, мурда кыял бирикмесинде иштеген, ошол фабрикадан кийиз алчу дегендей. Анан алар менен сүйлөшүп, кийиз алып, анан баягы элге көп тарай баштаганда колго жасап жетишпей калдык. Анан Токмоктон эле алып ушундай жасайлы, кандай болот экен деп алып, Токмоктукун чыгарсак, базарга чыгарсак, базар эмес, дүкөндөр алып атты. Ошо дүкөндөн анан жакшы өтүп баштады. Анан мен Токмоктон дайым ала тургандай болуп сүйлөштүк. Анан алып келгенде, эми бир алып келгенде бир 50-60 килограмм кийиз алып келем, ал көп эле, объем көп эле болот да. Көлөмү көп эле болот. Анан бир жолу алып келгеним эме экен, аябай жумшак кийиз экен, жакшы бышылбай калыптыр, жакшы ийленбей калыптыр. Суу тийгенде ал формасын жоготот да. Анан ал деген тигип атканда эле формасын жогото турган коркунучта болчу. Анан менин убактым жок болчу, ал кийизди алып барып кайра алмаштырганга. Анткени менден кийинки кезектегилер алып кете берип, мен кийизди алып барып өткөрүп коюп, кайра күтүшүм керек 1-2 ай. Анан убакытты коротпош үчүн муну эмне кылабыз деп отурдан жумуштагы кыздар болуп сүйлөшүп отуруп, анан менде иштеген бир чебер кыз ал шырылган калпактын үлгүсүн тиккенибизди эле көргөн эмес, проекттин тиккенибиздичи. Анан эже кел мынтип шырып көрөбүз деди. Анан мен ишенбей туруп, анан анда отуруп бирөөнү шырып көрчү десем, ал баягы сайма сайылып даярдап бердим. Анан саймасынын чекесин айланып өтүп, жакшынакай кылып шырыды. Анан бирди шырып тигип көрдүк, бирди шырыбай тигип көрдүк. Анан шырып тиккени, машинкага шырып тиккенибиз бышык болуп, жакшынакай болуп калды да. Анан ошентип, анан баягы алып келген кийизден бир 70-80 штук калпак чыкты шырылганчы. Анан магазиндерге алып барып таратып бердим. Мына биз моундай жаңылык жасадык. Ар бир жаңылыкты эме кылыш керек, элге киргизиш керек, ошону сатып көрөлү кандай болот экен деп. Баягы 80 калпак элге тарап кеткенден кийин анан бири-биринен угуп, анан шырылган калпак издеп келе башташты. Ошентип эми азыр кийиздин сапаты аябай жакшы болсо дагы, сонун мыкты кийиз болсо дагы, баягы элдин суроо талабын канааттандыра алды. Анан калпактын баары шырылган калпак болуп чыгып баштады. Анан шырылган калпак болуп аябай элге жакшы сиңип кетти да. Ооба, себеби бул суу тийсе дагы кирбейт да. Ооба, суу тийсе да кирбейт, формасын да Формасын жоготпойт. жоготпойт. Анан баягы алыс жол жүргөндө дагычы байкабай туура эмес салынып калса да, ага сарсанаа болбош керек да. Алып туруп күбүп мындай ичине колуң салып силкеп туруп, анан бүктөп кийип алса, формасы жок болбойт. Анан ушу калпактын түрлөрү боюнча айтып жүрүшөт да. Жанагы туюк калпакты бөрү тукумдары кийген, капталы тиликтерди бугу тукумдары кийген, маңдай тиликтери өгүз тукумдарына тийиштүү болгон деп ар кайсындай айтып жүрүшпөйбү? Анан жок, бул тилик деген кийин эле чыкты, андай жок болчу, илгери туюк калпак болчу дешет, ар кайсындай айтышат да. Сиздер ушуну терең кенен изилдеп көрдүңүздөр да, калпактычы? Калпактын баштапкы жасалышы кандай экен? Ошо биздин изилдөөбүз боюнча эме деп айтылган болчу да.
туюк калпакты дыйкандар кийген депчи. Жумушчулар ошо дыйкандар кийген деп айтылган болчу. Анан мен өзүм жекече баамымда анан изилдөөлөр боюнча эми эки жагы тилик калпак кийилген депчи. Анан эки каптагы. анан бизде деле прям аябай түкүртөдөн бери бири бирин өтүп келаткан маалымат жок да. Анан мындай сөз болду да, баягы бир жагы тилинген калпакты баягы Акаевдин убагында Акаевка тыйып, Акаев кийип чыгып, анан ошондон кийин мода болуп кеткен депчи. Анан сен айткан сөзүң негизи баштапкы эмеси ошол болуш керек, ошо уруу болуп анан илгери кыргыздын кийимдерин жана алыстан келаткан атчан адамдын кайсы уруудан экени, социальный статусу кандай экени, канча жашта экенин окуп коюшкан да Кийиминен. кийиминен. Э, Балким ошондой болгондур. Биз аны мындай аябай тетиги түпкү эмесин дагы деле изилдөөдөн ичиндебиз, дагы деле сурамжылоонун ичиндебиз. Ошо түпкү мааниси балким ошондой болгондур. Анан ушул калпак боюнча мисалы Миринос койлор деп койчу эмес беле? Ооба, Союз мезгилинде. ооба, Же митис койлор деп коет да. ооба. Ошолордун баягы жүндөрүнөн жасаган да. Алардыкы бышык, анан колго жасалганга жакшы дейт. Анан кыргыз койдун жүнүнөн жасаган калпак андай болбойт деп да айтышат да. Негизгиси ошо кыргыз койдун жүнүнөн эле жасайсыздарбы азыр же ошо азыр эми Миринос койлор деле көп калбай калды да. Азыр эме экен, меринос койлор көп экен, токмоктон эми мен ошо азыр жалаң токмоктон алам кийизди. Алар ошо меринос койдун жүнүнөн жасашат. Анан илгери эми тээ ата-бабаларыбыз баягы калпак мурун колго тигип Миринос кой деген илгери жок болчу да. жок болчу да, анан кыргыздын эле кыргыз кою болчу да. Анан аны деген аябай жакшылап талдап, козунун жүнүнөн дегендей аябай жакшылап талдап, анан кылчыктарын алып коюп, ошентип жасашкан да илгери меринос болгон. Азыр болгон эмес да, азыр ошо токмокто мериностун жүнүнөн жасашат. Бизде мен өткөндө бир жигит келди мага. Меринос менен иштейт экен да. Жүн көп дейт, бизде аябай жүн көп. Анан аны кайра иштетчү ишкана аябай аз да. Анан да айттым да, мен келген мындай жакшы иштеген, мындай акчалуу адамдарга мурда башында айта берчүмүн да. Ушундай кылбайлыбы, мындай проект кылалы, ушундай кийиз жасаган фабрика кылалы, анан баланча жылдын ичинде өзүн актап берет, мындай кылалы, тигиндей кылалы. Бизде андай менен иштегиси келген адамдар аябай аз. Анан тиги жигитке да айттым, если силерде меринос өзүңөрдө бар болсо, Кыргызстанда Баланча областта, Баланча райондо Баланча кой бар деп санап берди да. Анан жүнүн эмне кыласыңар десек, ал айтат, Австралияга кетиребиз, анан Европага кетиребиз деди да. Эмче өзүңөр иштетпейсиңер десек, бизде ошо мериностун жүнүн иштеткенге аябай эме каражат көп кетет дейт. Баягы койдон кыркып алып эле алып келип, анан аны жана первичный обработкасы бар, анан тыт майы, анан жуумайы, жууганда да 3-4 жолу жуулуш керек. Ошентип отуруп анан кийиз чыккычакты каражат аябай көп керек болуп калат. Кудай буйрса ошонун үстүндө иштеп атабыз деди да. Анан ушул калпак эле ууда сиздер баягы элечекти дагы ороп чыкпадыңыздарбы? Ооба. Азыр баягы кардон элечектер көбөйүп кеткен мезгил эле да. Анан кайра нукура элечекке кайтарып келдиңиздер да. Бирок ушул Москвада ошол көйгөй бар экен да. Жана кардон элечектер ушул жерге дагы ошо нукуралуулугун жеткирсе жакшы болмок да. Анан бул элечек канча метр кездемеден оролот? Элечек негизи 15 метрден 40 метрге чейинки кездемеден оролот экен. Эмне үчүн 15-тен 40 метр? Мындай анын да өлчөмдөрү барбы атайын? Элечек деген ал ар ким өзүнүн тыйынына жараша, чөнтөгүнө, мисалы үчүн илгери баягы кербендер келатканда малга алмашып, колунда барга болгон буюмга алмашып соода кылышкан да. Анан ар бир үй бүлө өзүнүн каражатына жараша сатып алган болуш керек да. Мисалы үчүн орто жашаган үй бүлө болсо, анан элечекке
баягы ала турган каражат азыраак болуп калып, азыраак алып уротуп алса анан байлар көбүрөөк алып, көлөмдүү кылып көбүрөөк уротуп алган болуш керек да. Анан азыркы учурда оролуп аткан ээлечектер көбүнчөсүн 20 метрден өйдө материалдан ороюбуз. Анан бир ээлечек бар, ага 40 метр материал кетет. Бул ээлечектерди мисалы азыр ороп батпайсыздарбы? Көлдүн ээлечеги, анан алайдын ээлечеги, анан деп мындай жерлерге ооба, бөлүп атат да. ооба. Ошол чындап эле бөлүнгөнбү же азыр ошо областка жараша бөлүп ороп атасыздарбы? Ал жана башында айтып кетпедимби, ошо адамдын кийген кийиминен кайсы региондон экенин, кайсы уруудан экенин, социальный статусун, жашын билген депчи. Ошо ээлечекти дагы көрүп туруп ошону окуп алышкан да. Мисалы үчүн бугу уруусунун ээлечеги өзүнчө оролгон, башка эми оролуш ыкмалары баары жакшы бирдей болуп келатып эле. Анан тышындагы эң тышындагы орогон слою башкачараак болуп бурулуп кеткен. Сарбагыш уруусунуку өзүнчө болуп оролгон. Талас аймагындагы уруулардыкы өзүнчө болуп оролгон. Түштүк жергеси өзүнчө болуп оролгон, ошондой болуп ошо кийген кийиминен кайсы аймактык экени билинген да. Калпакка айтып келе турган болсокчу, калпак туюк калпак деп бар да. Ооба. Туюк калпакты кантип жасашкан ал убакта? Туюк калпакты жана кийиз жасоо ыкмасы барго, ошондой эле кылып уютуп жасашкан да. Кийиз жасагандай эле кылып жүндү бирдей калыпта кылып, бирдей мындай таптап деп илгери чоң энем айтчу, баягы кийиз жасап атканда тапта колуң менен билесиң депчи. Анан ошо таптаганда кайсы жеринде жүн жука салынып калды, кайсы жери калың салынып калды. Ошонун баарын мындай тегистеп отуруп, анан уютуп жасалган да. Кийиз жасоо ыкмасы менен эле. Кадимкидей колго Өзүнүн басып. калыбы болобу же калыбы жок эле уюттаган? Ал кезде калыбы бар экени, жок экени биз ага чейин анча андай биз маалымат тапкан жокпуз. Азыркы жаңы технология боюнча мындай кылат, астына кийизди бирдей кылып таптап салып алып, анан үстүнө баягы калпактын эмесин үлгүсүн коюп, азыр эме пленка, салофандар көп чыгып калбады. Ошондон үлгүсүн коюп, анан үстүнө кайра кийизди коюп, жүндү коюп таптап түшкөнүн текшерип алып туруп, анан кийиз жасоо ыкмасы менен эле жасайбыз. Ортодо баягы салофан турат, анан аны бир аз эле минтип басып, баягы кийиз башкандай басып баштаганда, эгер жүн аябай жакшы болсо бири-бирине минтип бат эле кирет. Андан кийин анан пленканы алып салып, анан кийиз бышып жеткиличекти, анан калпактын формасы чыккычакты басып кийиз жасаган ыкма менен жасайбыз. Анан калпактагы бетиндеги оймолор айтып атат да, ар бир уруунун өзүнчө салган оймосу болгон дейт. Жок, кээ бирөө оймо салган эмес калпакка дейт, кээ бирөө жок, жалпы баарына эле бирдей оймо болгон деп айтып жүрүшөт да. Ошого кандай дээр элеңиз? Оймолор деген негизинен баягы урууга бөлүнбөсө дагы аял кишиге тиешелүү оймолор, анан эр жигитке тиешелүү оймолор деген оймолор болгон да. Анан азыр жигиттерге түшкөн, жигиттердин кийимине салынган оймо кыздардын, аял кишилердин кийимдерине салынган эмес. Бул калпактардын өңү түсү болот эмеспи? Ооба. Балдардын же чоң кишилердин баягы жашына, даражасына жараша бөлүнгөн дейт да. Ушул тууралуу айтып өтсөңүз. Калпактардын түсү боюнча вот кичинекей балдарга, жаш балдарга баягы көк түстөн калпак. Көк дегенде биз баягы көпкө эле түстү элестете албайбыз да. Анын ичинде ачык көк, жашыл, жашылдын түрлөрү да кирип кетет. Анан ошо балдарга баягы жаңы жетилип келаткан, жаңы чыгып келаткан көктөмдүн, жаздын түсүн беришкен да. Жаңы чыгып келаткан чөптүн түсүн беришкен. Андан кийин кичине бой жетип, баягы эр жигит болуп мындай бой жетип калган убакта кызыл түстөгү калпактарды кийген. Ошо эмеде мен мындай уккам да, үйлөнө турган жигит кызыл кыргактуу, кызыл кыюулуу калпак кийген. Баягы илгерки көчмөн жашоодо баягы айыл аралап кыз көрүшкөн да.
ошо үйлөнө турган жигит досторун, жолдошторун ээрчитип алып, ат менен айыл аралап кыз көрүшкөн. Ошондо алыстан атчан кызыл калпак кийген жигиттерди көрсө, кыз көрүп жүргөн жигиттер экен деп жакшынакай мейман кылып, анан оюн уюштуруп берип, баягы чтоб кыз менен жигит тааныша турганда оюн уюштуруп берип, анан кайра аткарып узатып коюшкан. Андан кийин жигит курак болгон убакта күрөң түстөгү күрөң кыюлуу калпак кийишкен. Андан кийин баягы аксакал болуп, ак менен караны ажыратып билип, ак менен караны ажырата таанып билген убагында чекеси кара кыргактуу калпак кийишкен депчи. Анан апа-бакай болуп, ак кыюусу, кийизи ак болуп, ак кыюу салынып, же ак кыргактуу калпак болсо, бул аксакал киши. Аксакал деген тоже мындай баягы улгайып калган адам эмес да, аксакал деген бул социальный статус, бул мындай адамдын даражасы да, бул эр жигиттин даражасы аксакал дегенчи. Ал адам үлгү боло турган, бир айылгабы, бир аймаккабы үлгү болуп, сөзүн бир аймак, бир айыл уга турган адам аксакал болгондо. Ошондой аксакалдар кийген деген. Ак калпак да. Ооба. Калпак деген бизде аябай ыйык баш кийим болгон да. Мисалы үчүн мындай айтылат да, эр жигит энергияны ааламдан алат, көктөн алат да. Көктөн алганда да баягы башында кийген калпагы аркылуу алат. Кыздар, аялдар энергияны жер энеден алат да. Анан ошентип биз аябай ыйык сактап, ыйык көрүп, аябай баалап, барктап аткан калпагыбызды жана итке кийгизип койгону, анан келген чет желден келген конокторго таратып атканы, кыздарга кийгизип атканы аябай эле жат көрүнүш да. Муну аябай мындай токтотуп, ошону анан элге жайылтып, айтып, ошо баягы итке кийгенде биз Кийиз дүйнө коомдук фондунун мүчөлөрү биз аябай эме кылдык. Анан ошол кезде мындай ичибиздин баягы ачышып, мындай ичибизде мындай аябай ачуубуз келип турганы менен эме кылдык да, түшүндүрүү иштерин кылып, айтып, жайылтуу иштерин көбүрөөк жүргүзүп. Анан мен ошондо бир эме кылып калдым. Баягы кичине бош убактымда баягы Facebook баракчасын ошо итке кийгенден бир аз мурун беле же бир аз кийинби жана эметилген мынтип бүтүн боюнча бышкан кой бар эмеспи? Койду тартышат го бүтүн бышырып турупчу. Анан бир ресторандан ошону алып келаткан сүрөтүн көрүп калдым. Балдар четинен ар кайсынын мынтип чоң идишке салып алып көтөрүп келатышат. Анан ошо койдун башы дагы мындай бүтүн эле ошо койдун башына калпак кийгизип коюшуптур да. Анан ошондо бир аябай кескин сын пикиримди жазгам. Анан Айдайга жөнөттүм, анан Кийиз дүйнөгө жөнөттүм, аяка сын пикир калтыргыла. Элдин ою, мисалы үчүн ошо Facebookка калтырган оюң азыр иштеп калды да. Анан мынтип эле тинтип, анан ошентип биз жазып атып, бир күндүн ичинде ал постту алышты. Баягы анан ресторанга да айттык, мындай алган болбойт, мындай кылбаш керек. Анан алар да түшүнүү менен кабыл алышты, экинчи мындайга жол бербейбиз депчи. Анан баягы ар бир мисалы үчүн аялдардын, эркектердин өзүнүн кийими болгондо аялдардын кийимдери көп эле. Үкү топудан баштап элечекке чейин санап отурса, ар бир өзүнүн жаш курактын кийимдери бар, баш кийимдери. Анан калпакты кыргыз эч качан жерге койгон эмес. Калпакты кыргыз эч качан башка улутка, башка адамга белекке берген эмес. Илгери кыргыздар аябай кадырлуу коногуна алдына ат тарткан, үстүнө чапан жапкан, эч качан калпак менен камчыны берген эмес. Эми мындай азыр капчык жагын сүйлөшө турган болсок, баягы атты берип коюп, анан аябай жакшынакай шөкөттөлгөн калпак чапанды бергенден көрө калпак менен камчы берип койсо мындай арзанга түшүп атпайбы деген суроо туулат да. Андай кылган эмес, анткени деген калпак менен камчынын мааниси аябай күчтүү болгон. Баягы калпакты бергенде ошол эле нерседен окуп коюш. Калпакты бергенде мындай мен сага башым тийип бердим деген болчу. Мен сага башым тийип бердим. Мен мындан кийин сага башым тийип жүрүм. Мен айтканыңдан чыкпайм. Каалаганыңдай мени колдон деген. Камчыны бергенде мени кулча жумшак камчы менен сабап жумшап ал деген маани болгон да.
Туура айтасыз эже. Мен да сиздин пикирге кошулам. Калпагыбыз кор болбосун, бөлөк душмандарыбыз бизге зор болбосун. Дайым жакшылык жандап, жан эле колдоп жүрсүн, оймооңуз оюлбасын. Умай эне болуп бандардын касиети колдоп, дайым чеберчилигиңиз өсө берсин. Бүт дүйнөгө калпактын кадырын ашыра бергиңиз, бар болуңуз. Кыргыз элибиздин түбөлүгү түз, келечеги кең болсун. Айкөл Манас атабыз баштаган улуу кайыпкерлер колдоп жүрсүн. Калпагыбыз башыбыздан түшпөсүн. Бар болуңуздар. Түгөнбөйт кыргыз баяны.